Are they raising children in Israel as Бул көрсөтүүнүн карманы Израилде 15 жыл жашаган ошол Израилде жүрүп мусулманчылыкты кабыл алган. Бул маекте ал Израилдин тарыхы жана сионизм тууралуу айтып берет. Келгиле Израилде куугунтук запкы көрүп аткан мусулман боордошторубузга дуа кылууну унутпайлы. Исламды кабыл алардан астында сизде кандайдыр күмөндөр болдубу? before I accepted Islam? Исламды кабыл алганга чейин мен эч бир динде болгон эмесмин. Муну мындай түшүндүрөр элем. Бул бир аз күркүлүүрөөктөй сезилиши мүмкүн, бирок мен ар жолу үйдөн чыгып атканда кандайдыр бир сандарды ичимен айтып, ар кандай жөрөлгөлөрдү, ырымдарды ойлоп табаны кайталай берчүмүн. Кыялымда кандайдыр кудайларды ойлоп, алар менен сүйлөшчүмүн. Инсандын табиятына насаат берип турчу кудай керек болот. Ислам деген эмне экенин билбегендиктен өзүмү коргоо үчүн маселен аяттарды окуп койчумун. Аятал Курсини окучумун. Эске тутум деле жакшы эмес. Олуп чолуп бир аяттарды окучумун. Динге берилип деле кызыкчу эмесмин. Коллежде окуур элем. 20-21 жашта болчумун. Үйүбүзгө атамын машинеси менен баратканбыз. А кезде Азербайжанда элек. Радиодо Хамейни деген имам бирдемелерди сүйлөп атты. Мен атамдан: "Ата, бу киши пайгамбарбы?" деп сурасам, атам күлүп: "Кайдагы пайгамбар? Ал пайгамбардын көлөкөсүнө дагы тең эмес. Ал пайгамбар эмес" деди. Сүйлөп аткан киши имам же ошол сыяктуу бир диндарго деп ойлоп калдым. Пайгамбар деген ким? Кантип пайгамбар болушат деген суроо болгону менен мен ал суроону жайына коюп, ага жооп деле издебедим. Унуттум ал маселени. Ошол эле кезде ал теманы толук унутуп салганым жок. Ал суроо көңүлүмдө жүрө берди. 26 чыкканымда пайгамбар деген ким деген суроону кайра эле ойлоп баштадым. Бирок мен дале эч бир динден кабарым жок бойдон эле. Иудаизм менен да, христианчылык менен дагы такыр кабарым жок болчу. Эгер мага туура келсе мен еврей деле болууга макул элем. Туура келсе альхамдулиллах мен мусулманмын деп айтканга деле макул элем. Бирок мен ал убакта альхамдулиллах мен мусулманмын дегенден башка эчтекени билчү эмесмин. Шахада айтып мусулман болгон соң кандай сезимде болдуңуз? Reciting the Shahada. I was overwhelmed. Шахада айтарынын астында толкундап эмоция канымды дүргүтүп атты. Мен исламды иликтеп жүрүп мусулман болдум. Мындайча айтканда эч ким менден шахада айтып койчу деп өтүнгөн жок. Атүгүл чынын айтсам эч ким мени ашхаду ла илаха иллаллах, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деп айтчы деп эч ким суранган жок. Мен динди үйрөнүп жүрөм десем көрсө, мен шахаданы иликтеп үйрөнүп жүрүптүрмүн. Шахаданы чындап айтканда анын маанисин терең түшүнүп айтканымды билип турдум. Анткени ага чейин мен диндин негиздерин дыкат окуп иликтеген элем. Арам эмне, адал эмне, диндин түркүктөрү кайсылар, Куран, тафсир, ушул сыяктуу диндеги маанилүү нерселердин баарын бир нече жылдар бою окуп чыккам. 6-7 ай бою өзгөчө интенсивдүү түрдө бир эле окуп түшүнгөм. Ошондуктан шахада айтып атканда анын маанисин билип, ыракаттанып, бактылуу сезим менен айттым. Еврейлер өздөрүнөн башка адамдарды толук кандуу адам деп эсептешпейби? Эми бул нерсени сионизмди чеги менен гана карашат. Мындайча айтканда сионизмден бөлөк кандай гана башка динди тутунган адамдар бизге, сионисттерге кызмат кылыш үчүн жаралган деп түшүнүшөт. Бизден башкаларды өлтүрүү, зомбулук көрсөтүү биз үчүн күнөө деле эмес. Бул атүгүл пайдалуу иш деп билишет. Бир мисал келтирсем, 2 жыл мурун Идул Фитр айында Израилде Газа секторунда кыргын болуп палестиндиктер өлдү. Телеканалдардын биринен оңчул экстремист деп эсептелип жүргөн бир еврей палестиндик мусулмандарды өлтүрүү биз үчүн күнөө деле иш эмес. Келечекте алар бизге көйгөй пайда кылбаш үчүн четинен өлтүрүп кыра беришибиз керек. Адыр ушинтип мусулмандарды өлтүрө берсек, ал үчүн күнөөлөрдү эмес, соопторду алабыз десе болобу? Алып баруучу бул жоопко таң калды. Атигил жооп берген адам сионист еврей болчу. Качан мусулман болдуңуз? Кантип мусулман болдуңуз? Физикалык, руханий жактан мага кыйын эле болду. Муну мен башпаа негиздүү деп атайт элем. Арам нерселерден мен пана таба албай койдум. Харам нерселер мага эч нерсе бере албады. Рухума азык болуп канааттанган нерсе бир гана ислам болду. Көп убакыт бою сыноолордо жүрдүм. Ал процесс ойдогудай болбоду. Мен өзүмө күн сайын эле даңктук музыкаларды угуп жүрөм. Кой эми бирде турк ислами алымынын айткандарын угайынчы, анын эмне дегенин бир тыңдап көрөйүнчү деп айтор мен ислам менен ушинтип таанышкам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай болгонун мен ал тууралуу баяндалган, өмүр баянын баяндаган дини баяндардан угуп чыктым. Ислам дини тууралуу мына ушундайча биле баштадым. Атүгүл муну досторум да жакшы билишет. Мен динди мотоциклимдеги гарнитуралар аркылуу YouTube'дагы баяндарды тыңдоо менен динди өзүмө сиңирдим. Менин бош убактым ошол мотоцикл айдаганда гана болчу. Китеп окуу деген адатым менде жок эле. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким болгонун, сахабалар ким экендиги жөнүндө баяндарды көп уктум. Анан 1,5 айдан соң мен анча-мынча намаз окууну баштадым. 2 айдан кийин 5 мал намазга өттүм. 1 жылдан соң орозо кармап орозонун маанисин билдим. Исламды түшүнгөн соң буга чейинки жашоомду электен өткөрүп, ар бир кылганымы, баскан турганымы сындоого өттүм. Акырында олтуруп исламды ушинтип таптым. Мусулман болгон соң өзүмө коркпос, күчтүү, бактылуу сезип баштадым. Ислам мага дем берет кадимкидей. Since I become a Muslim, there is this energy in me that it provides. Израилде балдарды кичинесинен исламдын душманы болууга тарбиялайбы?
Израилде олуттуу тарбиячы бул телевизор. Израиль каналдарын көрсөтүм эле ачуум кайнап, тишим кычырап, каным дүргүп кетет. Анткени алардын каналында калп, ушак ушунчалык көп, чымындан пил жасамай алар үчүн кадимки иш. Сыналгы көрүп аткан адамдын аң сезиминде палестиндик террорист деген түшүнүк калыш үчүн бүт аракетти кылышат. Палестиндик деп жөн эле айтып койбой, сөзсүз террорист деген сөздү кошуп айтышат. Тираниялык Түркия, ташбоор түрктөр дешет. Анткени акыркы жылдары Израилдин тираниясына Түркиядан бөлөк өлкөлөр каршылык билдирип чыгышкан жок да. Ошон үчүн сионисттер Түркия маселесинде аларды желмогуз, каничкич кылып көрсөтүүнү күчөтүштү. Алар адамдарды түрмөгө тыгыппы же кармап, тепкилеппи айтор бүт жолдор менен мусулмандарды терс образда көрсөтүүгө аракеттенишет. Исламды жаманатты кылууга, аны жек көрдүрүүгө бар күчүн жумшашат. Палестин маджахеттери өз мекенин коргоо үчүн күрөштү. Алар дароо террористтер болуп чыга келишет сионисттер үчүн. А бирок алар өздөрү кичине балдарды өлтүрсө, атса, анысы сионизм болуп калат. Палестиндиктер өз өлкөсүн сактайм деп жан өрөсө, жөөттөр дүйнөлүк коомчулукка мусулмандар террорист деп айгакты жайып, мусулмандарга каршы, айрыкча Палестин мусулмандарына каршы дүйнө маалымат каражаттарына таратышат. Торатта 10 осуят бар. Маселен, өлтүрбө, уурдаба, калп айтпа деген сыяктуу. Сионисттер билет, аны бирок өз диндешибизди ошентпешибиз керек. А бирок мусулман адамдарды өлтүрө берсек болот. Мусулмандын канын төгүү биздин акыбыз дешип бурмалап алышкан. Өз элине ушул идеяларды таңуулап бүтүшкөн. This way, they feed these ideas to the people. Израилдин Иерусалимге карата көз карашы кандай? Эмне үчүн алар мусулмандарга зулумдук кылышууда? Иерусалим Израилдин жан талашкан номер 1 максаты. Иерусалимдеги ыйык ыйлоо дуалы сионисттердин тилеген тилеги, эңсеген кыялы. Алар ошол максатына жете албай жүрүшөт. Ал максаты Ал-Акса мечитинин жана Сулаймандын храмынын так түбүндө. Ошол дуалдын түбүндө туруп ыйлоо алар үчүн башкы бута. Негизги фокус Ал-Акса мечитинин түбүндөгү Сулаймандын храмына ээ болуу үчүн жөөттөрдүн дини боюнча дегенде Ал-Акса мечитин талкалоо керек. Анан гана Сулаймандын храмын казып калыбына келтириши керек имиш. А Сулайман храмынын маңдайында тоодо еврей көрүстөнү жайгашкан. Еврей калкы ошол көрүстөндөн тирилип чыгат имиш да. Сулаймандын храмына жетишип, анан ошол жерде бейиште жыргап жашоого өтөт имиш. Жер жүзүн сионизм башкарат экен. Бул алардын кыялы, каалоосу. Ушуну ишке ашыруу үчүн аларга Иерусалим аябай маанилүү. Иерусалимди басып алар менен алар эмне кылышат? Ал-Акса мечитин эмне кылышат? Элестете бериңиз. Иншаллах андай кыла алышпайт деп тилейли. Алар Ал-Аксаны талкаласа, өздөрү дүйнөнү ээлешкенинин белгиси катары көрүшөт да, ордуна Сулаймандын храмын курабыз деп эңсешет. Сионист жөөттөр үчүн Иерусалим өтө орчунду. Алар жеңишибиздин башаты Иерусалим деп билишет. Where their victory begins is Jerusalem. Сиз Израилде исламды кармануу менен көп кыйынчылыктарга кабылдыңыз. Эмнеге Туркияга өтүп келдиңиз? Бул жакка көнүшүү кандай болду? Мусулман катары бу Туркияда комфорттуу эле сезип атасызбы өзүңүздү? Ислам динин YouTube'дан, тагыраак айтканда ислами аалымдардан угуп үйрөндүм дебедимби? Аср аль-Саад жөнүндө Айша жана Хадижа радиаллаху анхалар тууралуу окуп билгенимде, жана башка сахабалардын өмүр баяны тууралуу окуп тааныганымда, Түркияда исламдын деңгээли өтө жогору болушу керек деп ойлогом. Албетте мен Түркияга келип мындагы динди көрүп таң калдым. Муну мен Израилде жашап көргөн адам иретинде айтып атам. Түркиянын көчөлөрүн, мечиттерин аралап көрдүм. Алар менен еврейлердин айырмасы эмне? Ооба эми азандар чыгып турат экен буякта тынбай. Ал жакшы, бирок мечиттер бош. Көчөлөрдү араласам, Израилдегидей эле кафейнялар, барлар адамдарга жык толу. Ооба, салыштырып көрчү болсом, Түркияда мага аябай жаккан, альхамдулиллах дей турган көп сыймыктуу жактар бар экен. Силерде Түркияда адамдарды Аллахка чакырган, үндөгөн көптөгөн фонддор, институттар бар экен. Бул исламдагы чоң жетишкендиктер. Израилде андай жок. Диндеш исламдагы коомдо чөйрөдө жашоо, жүрүү сонун экен. Мен Түркияда өзүмү чоочун деле сезбедим. Түпкү тилин үйрөнүүдө эле кыйынчылык болбоду. Мен бала кезимден эле Түркия телеканалдарын көрүп өстүм. Бирок мен көргөндөрүмдүн теңи көңүлүмдү суутса, теңи көңүлүмдү соротту. Менин кылган ибадаттарыма адамдар күлүп атса, мага оор тиет. Адамдардын ибадаттарында кыйынчылыктар жаралып атса, ал да оор тиет экен. Мен Израилде жашап иштеп жүргөндө жумушумдагылар эң негизгиси намазды окуй бер. Калтырбай, каза кылбай окусаң болду дешчү. Абияка болсо сен өтө эле көп сыйнат экенсиң. Белгилүү бир өлчөмдө сыйнсаң ошол жетиштүү да дешет экен. Адамдар мусулманмын дешет дагы, мечиттерди жабышат экен, медреселерди жабышат экен. А кимсиң десе мусулманмын деп коюшат. Еврейлер да мынтип айтышпайт да. Кантип ушунтишет, мен таң калдым. Түркиядагы ушул нерсеге таң калдым. I don't understand. That's why I was shocked. Сөзүңүздүн акырында кошумчалай кетчү ойлоруңуз барбы? Эмнени айтмакчымын? Куранды жана сүннөттү карманбай башка эле адашкан жолдорго, китептерге түшүп алган болсок, анда акыйкат туура жолдон адашабыз. Эгер туура жолго түшсөк, анда корголобуз иншаллах. Көрсөтүүгө келип бергениңизге, чын дилден жооп бергениңизге чоң рахмат айтып, кубанычыбызды билдиребиз. Буюрса сиздин катышуңузда көрсөтүүгө атайын фильм тарталы деп турабыз. Аллах сизди колдосун. Here and towards eternity. May Allah bless you. Аллах силерге да береке берсин.
Kılıp atkan mehnetiňerge Allah bereke bersin. You do. Assalamu alaikum. Urmatly dostlar, bul tasma bizge karjylay akça oturup jatkanlardyň goldosy menen çykdy. Uşul tasmanyň gelecekde kança adamlar görse, uşul görülgen har bir minötü üçin bizde goldogon gattalуучулар üçin eselep sowap жазыла bersin inşallah. Urmatly jan goşulgan dostlar, tugandar, sizler de mundan arka dawat videolardan esi, karjyloочусу, bizdin sowapdарды teň görüşken musulmanlardan bolňuzlar.